Ассаламу алейкум достор. Мен сіздерге абдан соңғы нәрсе көрсетейін. Керемет, сөз жоқ. Қараңыздарчы. Қараңыздар. Машалла. Қараңыздарчы. Қандай қоздық. Алла Тағалабызға шексіз мақтаулар болсын. Алла Тағалабызға шексіз мақтаулар болсын. Қараңыздарчы. Қандай керемет. Жылтырайтты мәлі. Машалла. Көрікті ашып қойып достар. Ой пікір жазып қойғылы. Достар. Дағы бір жоғы Алла Тағалабызға шексіз мақтаулар болсын. Қараңыздаршы. Керемет. Ассаламу алейкум достор. Қандай тұрасыздар? Іштеріңіздер жақшыбы? Бізден трак компанияның 2 офисі бар. Өйдөнкі анан ылдыйқы. Өйдөнкі офисте болғаны офис. Бұл жақта сейфті қыздар, бухгалтерлер отырады. А ылдыйқы офисте паркинг бар, офистер бар, трак оңдоочу шаптарыбыз бар. Мен эмне үчүн бұл жаққа келдим. Азыр сіздерге түшүндүрүп берем. Біз 10 этажда отырабыз. 8 этажда HLM деген трак компаниясы бар. Алар диспетчерлік курс açып, көптөгөн мекендештерди диспетчерлік курсту окутуп, анан жумуш таап бергенге аракет кылып атат. Азыр ичине киребиз, адилет инибизге кезигебиз, ошол диспетчерлік курс боюнча сиздерге маалымат алып берем. Мондай тегеремме кире бериш жер бар. Достор, көбүнчө Америкадагы трак компаниялары диспетчерлерин башка өлкөдөн алышат. Мурда кандай эле башка өлкөдөн алган диспетчерлерге айлык азыраак төлөнчү. Америкада жашаган диспетчерлерге айлык көбүрөөк төлөнчү. Азыркы учурда мен ойлонуп көрсөм, процентке иштеп жатышат. Например, бир диспетчер, жаңы диспетчер 3, 4, 5 тракка жүк таап берип иштейт. А күчтүү диспетчер 10 тракка жүк таап берет. Ошол 10 тракка таап берген жүктүн толук акчасынын 3%-ын алышат. Бизде дагы Ташкентте диспетчерлерибиз бар, Кыргызстанда диспетчерлерибиз бар. Биз азыркы учурда 3% төлөп берип жатабыз. Эгерде биз процент төлөсөк, бизге айырмасы жок болуп калат. Кыргызстандагы диспетчерлерге 3% төлөйбүзбү же Америкадагы диспетчерлерге 3% төлөйбүзбү? Ошон үчүн биз да ойлонуп жатабыз. Бул офисте местолар бар. Диспетчерлерди бул жактан алып, алар биздин айдоочулар менен иштесе, ошол бир жумада канча суммага жүк таап берсе, ошол сумманын 3%-ын беребиз. Бир чети алганда Ташкентте отурган диспетчерлер бар, Кыргызстанда отурган диспетчерлер бар. Аларды башкаруу кичине оорураак. Анткени аларга камера коюш керек. Бул любой жумушта эртең менен жумуш 8-де башталса, кечки саат 5-ке чейин жумуш болот. Эгерде көзөмөл болсо, алар 8-ден 5-ке чейин иштешет. Эгер көзөмөл жок болсо, алар каалаган учурда кетип калат, өзлөрүнүн жумуштары менен 4 саатка, 3 саатка анан айдоочулар чалганда трубкаларын албай коюшат. Биз дагы көп байкап атабыз. Биз Ташкенттеги балдарыбызга камера кой деп 3-4 айдан бери айтып атабыз, камера кое албай атабыз да. Биз көрүп турушубуз керек да. Кыргызстанда дагы камера жок. Эгерде биздин диспетчерлер офисте отурса, ар дайым биздин көзөмөлдө болот. Ошон үчүн 3%-ти Кыргызстанга, Ташкентке төлөйсүңбү же Америкага төлөйсүңбү? Айырмасы жок болгондуктан Америкадан диспетчерлерди алган өтө пайдалуу болуп жатат. Азыр HLM компаниясына барабыз, адилет инибизге кезигебиз, диспетчерлик курс боюнча сиздерге маалымат алып берем достор. Эшик жабылып калбадыбы? Кирип кетейин десем. Азыр мондай лифтке киребиз. 8-этажга көтөрүлөбүз дагы. Маалымат алып бергенге аракет кылабыз достор. Дагы бир нерсени айтып коюш керек, мага күн сайын чала берет мекендештерчи. Америкага кантип барабыз деп. Бир гана жолу бар.
Америкага келиш үчүн азыркы учурда Америка Кошмо Штатынын Кыргызстандагы элчилигине кирип, интервьюга кирип, баардык нерседен өтүп, анан виза алыш керек достор. Виза алмайынча Америкага келе албайсыздар. Андан башка жок жолу. Мына азыр HLM компаниясына келдик. Ассаламу алейкум де. Кандай турасыңар? Какчтык саат 9 дегенде 9да на месте болуп калдыңарбы? Иштериңер жакшыбы? Жакшы. Саламатсызбы? Кандай турасыз? Жакшы турасызбы? Иштериңиз? Жанатан бери түшүндүрүп келтем да. HLM деген трак компаниясынын диспетчерлерди окутуу курсу бар деп, ошол жөнүндө маалымат алалы деп келдик. Жакшы. Биздин курсубуз бар. Бияқта окутабыз. Бияктан деген жакшы, күчтүү диспетчерлер чыгарабыз. Анткени биздин мугалимибиз деген 12 жылдык опыту бар. Анан бүт вид трейлерлерди үйрөтөбүз. Reefer, Drive-In, Amazon, StepTech, бүт полный готовый чыгат да. Анан бияктан биз практика өткөзөбүз. То есть бизде жөн эле окутуп коюп анан чыгарып ийбез, биз кадимкидей практика кылабыз. То есть груздарды алышат, кадимкидей водительдер менен, брокерлер менен сүйлөшүп, жумуш иштейт да 1 жума. Ошондо 2 жума деген теория болот, 1 жума практика болот. Ошо 12 жылдык опыту мененби? 12 жылдык. Кыргызбы, өзбекпи, казакпы? Белоруссиядан. Белоруссиядан. Мен менен башында. Ассаламу алейкум. Кандай турасыңар? Жакшы турасыңар? Белорускабы? Белоруска. Мен менен жаңы компания баштаганда мен диспетчерим. Мени ошо көрсөтчү, мен водительдерим көрсөтөт, до сих пор эле иштейт диспетчер болуп. Бул диспетчер болуп иштейт, анан деген жумуштан кийин мугалим да. Диспетчер болом деген мекендештер кайсы телефонго чалыш керек? Менин телефонум чала берсе болот. 630-222-0048. Чалат, анан бул жака келет. Келгенден кийин жана белоруска окута баштайт, 2 жума. Жок, 3 жума. 3 жума окуйбу? 2 жума теория, 1 жума практика болот. Жок, негизи 2 жума теоретически окуйт экендер, анан бүткөндөн кийин бул жакта кадимкидей диспетчерге окшоп, компьютердин астында отуруп алып, брокерлер менен сүйлөшүп иштейт турбайбы кадимкидей? Кадимкидей эле окшоп эмес, груз кадимкидей алышат, чалышат, задание берет. Мына мондай водитель, мондай груз иштеш керек деп, анан кадимкидей үстүндө карап, ошол брокерлерге чалышат да бияктан телефонду. Бүт сетаптар даяр, бүт баары ачып, кадимкидей диспетчер болуп 1 жума иштешет. 1 жума жетпей калса, эмки группадан дагы 1 жума иштесе болот да. Ошондо бир учурда канча баланы окута аласыңар? 10 баланыбы? 10 баланы окутабыз. Как раз мыякта 1, 2, 3, 4, 5, 6. Биякта 2-2ден отурушат. 2-2ден отурушат, бири-бирине жардам берип. Анан бүт вид трейлерлерди үйрөтөбүз. То есть начиная риферден заканчивая Amazon менен да. Ошондо күчтүү биздин студенттерди чоң компаниялар жумушка алышат да. Азыр Sam Express'тер, башкалар бизге чалып, жакшы сотрудниктериңер бар болсо бизге рекомендация берилет. Мурда Союз учурунда эмелер болчу, птица фабрикалары болчу да. Ошол жактан инкубатор деп койчу да. Жөжөлөрдү чыгарчу. Силер жөжөлөрдүн ордуна диспетчерлер чыгарчу. Кээдеки диспетчерлер, например, диспетчери окшошпой калса, башка жумуштарды иштейт да. Например, биз бир диспетчерибиз, например, диспетчерский стрессовый жумуш экен деп бухгалтер болуп алганбыз. Бирөөнү менеджер болуп алганбыз, ушундай да. Сейфти. Жакшы сотрудниктерди өзүгө калтырып калабыз да. Любой мектепте, класста балдар окушат. Ошолордун арасынан начар окугандар бар, анан отличниктер бар да. Отличниктерди мугалимдер жакшы көрөт. Ооба. Анан баягы алар деген олимпиадага барат, тияк барат, анан университеттерге мугалим кылып алып калат, силер мияка диспетчер болуп алып калып турбайсыңарбы? Биздеги деген, например, ар бирөөнү эле талкат эте бербейбиз, анткени биз жакшы студенттерди жумуш менен камсыздаганга аракет кылабыз да. Например, бизге башка компаниялар обращаться этет. Например, Draw Express биздин досторубуз өткөндө чалды. Мага диспетчер керек эле, сенде жакшы диспетчер болсо, биз рекомендация, могу жакшы күчтүү диспетчер болгон, ушуну алсаң болот деп биз рекомендация этебиз да. Келем деген мекендештердин эмнеси болуш керек? Эчтекеси болуш керек. Англис тил. Англис тил болуш керек. Англис тили жакшы болсо, жакшы жаман эме, англис тили жаман начар болсо ал брокер менен кантип сүйлөшөт?
Amazon көрсөтөт болот. Amazon'da брокерлер менен сүйлөшпөй эле алар деген эме сыяктуу жанагы отуруу балык кармагандай сонун жүк чыгып калганда оп деп удочканы тарткандай да. Эми бул тармакта өнүгөм өсөм десе английскийди үйрөнүш керек да. Альбом без английский болбойт да. Хотя бы түшүнүк болуш керек. Орусча өтөт курстар. Бирок бүт терминдер, бүт эмелер англисче болот да. Анткени англис тилди түшүнүш керек. Разговорный хотя бы болуш керек да. Анан канча акча төлөйт же? $1300. $1300. Курс $1300 турат азыркы учурда. Ошо азыр бизде 5 студентибиз бар. Дагы 5 студентти 12-январга чейин чогулуш керек болот да. 12-январга чейин. Например, англис тили бар жигит бул жака келет экен, 2 жума теория өтүп, 1 жума практика өтүп, анан даяр эме болуп калат экен да. Азыр, например, көбү коркутпайбы тиги жолдон кармап алат, айыспай. Английский болсо жакшы эме да. Бул сфераны не только диспетчерский үйрөтөт да, мындай траковый сфера кандай иштейт ошонун баарын үйрөтөт да. Анан бияктан киргенден соң дальше менеджер болуп башка компанияга кирсе болот да. Анан биз мындай сертификат беребиз. HLM'де иштеген депчи. Например, биякта практика өткөн деп сертификат беребиз. Ошо сертификатты алып алып эле башка компанияларда иштесе болот да. Эмечи, жаңы диспетчер канча тракты обслуживание кыла алат? 1ден баштайт, анан 3-4-5ке чейин. Өзүнүн бизде, например, бир бала таланттуу болот экен. Башында 3 менен баштады. Азыр 8 трак көрсөтөт да. 8 трак. Эң күчтүү диспетчер канча тракка чейин обслуживание? Эми азыркы рынокко жараша биз андан көп бербейбиз. 8ден көп бербейсиң. 8ден көп бербейбиз. А так онун өнеки деп эме просто качествосу түшүп кетет да. Ошондуктан биз 7-8ден беребиз. Ошол диспетчер болом деген жигит азыр ойлошу мүмкүн да канча табам деп. Так, примерно канча деп санап коелу гросту ар бирөө бир жумада? Ар бирөө 7 деп коелу. 7 деп коелу. 7-нен канча процент алат? 3%. Канча болот ошондо? Так, 7000 гросс болгондо 3%. 210 доллар. 210ду 8ге көбөйтөбүз, максимальный. $1700. Почти $1700 жумасына тапканда 4 жумада ушул бир айда эметип аткан да, где-то 6-7 миңдей зарплата чыгат экен. Мен күчтүү диспетчерлерим, анын өздөрүнүн брокерлери бар да. Анан гросстору 10дон түшпөйт да. Ошондо алар $2000 жумасына бир айда $8000 зарплата. Жакшы да, мындай тынч жумуш, маякта отурасыңар, жулуу жумшак, так кээ бирлер доставкада жүрөт, таксиде жүрөт. Доставкада жүргөн кишилер кээ бирде айына $3000-4000 доллар таап коет. Бул жумуш дагы өзүнөн зависит этет. Например, келе калып эле 1500 Жок, негизи да, негизи. Так, бирок потенциал чоң да. Например, кийин менеджер болгондор деле өзүңөр билесиңер, $1500 ылдый албайт да, күчтүү диспетчер менеджерлерчи. Азыр мен деген экөөбүздүн оюбуз окшош бекен же окшош эмес экенин көрөбүз да. Мен азыр келет өз оюмду айттым да. Азыркы учурда процентке иштегенде диспетчерге биз мурда айлык төлөсөк го башка. Азыр процент төлөп атасың. Ташкентке деле процент, Кыргызстанга деле процент, мияка деле процент. Диспетчерлерди кайсыл жактан алган компанияга выгодный? Азыркы учурда деген процент төлөсө Кыргызстанда айырмасы жок любой жерде. Мен айырмасы бар деп атам да. Анткени диспетчерлерди алдың, Мына диспетчерлер примерно. Карасаң? Могу жерде диспетчерлер отурат деп коелу, 3 диспетчер. 1, 2, 3 диспетчер. 3% төлөйсүң. Кыргызстанга деле 3% төлөйсүң, үчөөнө. Ошондой дейсизби? Моякта деген көз алдыңда турат. Эртең менен келгенин көрөсүң, кечинде келгенин көрөсүң, эртеден кечке жумушта. Обед учурунда обед кылат. А Кыргызстанда, Ташкентте болгондо кандай болот билесиңби? Мен деген 3 айдан бери Ташкентке камера койдура албай атам да. Эртең деп. Неге камера койдурбай атат? Жумуштар болгондо спокойно базарга кетип калат 2 саатчы. Же болсо бир досу келип калат, жүрү бир баняга барып келе калат, же 3 саат уруп барып келе калат да. А камерадан көрүп турасың да. Азыр биз деген ошон фокусту ошого кылып атабыз да. Тияка кылбай, бияка кылбай. Анткени бизде деген 4 курс урдалып кетти. То есть диспетчерлер тияктан көз алдыңда жок, тааныбайсың, ким менен иштешип атканын. Алар любойго доступун берип коет дагы, грузуң урдалып кетет дагы, компания жабылып калат. Азыр биз фокусубуз бияктан диспетчерлерди алганга да. Менин да фокусум ошо болуп атпайбы? Бизде да диспетчерлер бар да, Ташкентте бар, Кыргызстанда бар.
А бизде мыякта офисте бар да, офис бар 10 этажда. Биз деген азыр 2 диспетчер алып атабыз да. 2 диспетчерди, например, Ташкенттен алган жакшыбы же мыяктан алган жакшыбы? Бирдей эле процент төлөйсүң да. Азото эртең менен келет, кечинде кетет, жумушун жасашат. А так бизге жалобалар кээ бирде болуп калат атпайбы? Балдар айтат. Биз диспетчерге чаксак трубканы албай атат дейт. Ал көрсө, ал диспетчер үйүнө конок келип калып, кой базарга уруп барып келейинчи деп 3 саатка кетип калган да. Ал базарда продукт алып жүрөт, ал унутуп койгон тиги жумуштучу. Камера деле жардам бербейт. Жок, негизи эми камера болсо да көрөсүң да, канчада келди, канча отурат деп. Мен көргөм да андайларды, камерадан да көргөм да. Например, бир комнатада 8 диспетчер отурат да. Камерадан жакындатып көргөм да, башка бир компаниядан. Карасам, бүт бар Counter Strike атышып атат. Ошон үчүн эми Биякта жакшы да, например, бул үйрөнө бересиң да. Тракковый бизнес ушундай го, өзүңүз билесиз го. Анан бияктан биз тренинг өткөрүп турабыз. Например, диспетчерлер иштейт биякта. Анан деген мына клейм болду, мондай ситуация болуп атат, мондай кылбагыла деп тренинг өтө берет да. Ошондуктан бияктан диспетчер болгон жакшы да. Качествосы да жакшы. Анткени тияктан түнү уктайт да. Анан монда уйку көзү менен груз алат. Анан груздар батыраак алынат Америкада. Анткени тиякта интернет башкача көп нерсе. А биякта груздар батыраак алынат. Например, GTS деген компания только офистен диспетчерлер иштейт. свет өчүп калат да. Свет өчүп калды. Жок, Кыргызстанда ондон кийин свет өчүрүп койсо иштей албайт да диспетчер. Азыр жаңы нерсе чыкты, билесиз да. Highway деген нерсе. Ооба. Highway деген нерсе деген, алар деген азыр блокировать этип атат да. Ким диспетчерлер Ооба, алыста отурса. Акыры ошого келет дагы, бүт диспетчерлер бияка отурат. Ошондуктан ошого бара баратабыз, анткени көп акча тияка кетип атат да. Бул уже государство бул биякта иштесин деп уже эме коюп атат да. Маселе коюп атат да. Ошондо Highway азыр блокировать этип атат. VPN, CPN деген уже бүтөт да. Жакшы, мияк өтпөйлү. Мияк өтүп туруп, компанияң жөнүндө кичине айтып бербейсиңби? Компаниябыз H-Land Trans, эми билет болуш керек баары эле. Биякта биздин safety менеджерлер отурат. Биякта бухгалтерия отурат. Биякта биз видео тартабыз, ар кандай подкасттар тартабыз. Биякта дагы safety отурат, fleet менеджер менен. Жакшы. Анан биякта менин кабинетим. Биякта менеджерибиз отурат, биякта мен отурам. Ошо. Жакшы. Жумуш көп. Жумуш көп. Мен ар дайым айтам да. Киргенде билинет да. Мындай кичине бардагыраак болсо жумуш бар да. Кичине бардак болсо көрдүңөрбү? Жумуш бар. А эгерде мыяк таптаза болуп, бүт баары ордунда турсаң да жумуш жок да. Баягы жумуш жок болсо эмне кыларыңды билбей анан жийней баштайсың да. Жумуш көп ошо. Жетишпей ошо. Биякта видеолор тартабыз. Жок, мондайдан тургузуп туруп. Жок, атайын тургузуп туруп, папак кийгизип коеюн да. Бул эмне, баягы өткөндө Хабиб келип кетпеди эле, ошонун папасы. Ошо подарок эткен. Ушунун дегенчи. Ушунун күрөңү турат. Өткөндө мага подарок эткенди албай койгом, мен биздин кошуна. Эмне кылам деп койгом да, алып коюш керек экен, Алып коюңуз да. күрөңү. Калпагыңыз деле бар. Жакшы. Мондайдан бектур берген да мага. 2,3 берген. Бул не HLM трактору? Биздин тракторубуз. Бирок силерде эме жок да. Карколор бар бизде. Карколор барбы? Машина ташыйсыңарбы? Бир трагыбыз бар эле, азыр эс алып атат. Бирок акыры ачалды деп атабыз. Мен өзүм карколор айдачумун да. Силерде эме барбы? Рифер барбы? Рифер бар. Бизде рифер ачалды деп атабыз. Ошол рифердин биринчи диспетчерин ушул офиске отургузалды деп атабыз. Бизден диспетчерлерди алсаңар болот. Өткөндө менеджериңер келип кеткен. Бизде күчтүү жакшы диспетчерлерибиз бар. Просто биздики менеджер жана эме Ислам келип кетпеди. Ислам келип кеткен. Бизде, например, трагыбыз 100 эле да. Анан 100гө диспетчердин баарын ала албайбыз да. Например, тандап эле жакшыларын алып, кээдеки жакшылар калып калат да. Анан бизден эле тандап алсаңар болот. Адилет туура айтып атпайбы? Кийинчерээк диспетчерлерди уже алыстагын эмес, уже Америкадан алып калышат. Ошон үчүн Америкадан диспетчерлерди окусаңыздар, жумуш болот. Жумуш дайыма эле бар. Биз жакшы диспетчерлерге дайыма востребован. То есть бул потому что көбү чыдабайт да. Мындай жумушкачы стрессовый жумуш, анан баары эле чыдай бербейт. Постоянно жумуш болуп турат да биякта. Тракковый бизнестер жакшы аракетчил болсо анда болот да. Могу коробкаларда силер жана айдоочулар эме алат го? Bill of ladingтерди, ошолорду ыргытпай чогултасыңарбы? Муну деген 3 жыл кармаш керек. Ошо. 3 жыл эме FMCSA правила боюнча. Любой проверка келип калса сурап коюшу мүмкүн. Сурап коюшу мүмкүн.
Жакшы. Кээде, например, төлөнбөй калгандар болот, ситуацияларчы. Ошондо шок чыгара алып туруп, анан мына биз доставка кылганбыз деп көргөзөбүз да. Доказательство да. Жакшы. HLM Truck компаниясына келип башталды. Жумуш башталды. Анда эмне кылабыз? Биз да жумушка кеттик. Чоң рахмат силерге. Диспетчерлик курсуңар канча болду диспетчерлик курсту Бул ачканыңарга? деген 1 жыл 1 ай болду. Ошонун ичинде канча диспетчер кое бердиңер? 150 диспетчер чыгардык. 150 диспетчерди уже окутуп койдуңарбы Америкадан? Канчасы жумуш менен жүрөт, канчасы Где-то 70-75-80% жумуш бар. жумуш бар. Эдеки Силер да жардам бересиңер да башка компанияларга Бизде келгенде? деген группабыз бар. Например, бизге вакансиялар болуп калганда, вакансия группа деп коет да. Ошо вакансияга жөнөтөбүз, мына могу компанияга чалып көргүлө, мына жумуш эме диспетчер издеп атат деп айтып турабыз да. Сигналдар берип турабыз. Жакшы. Ошо. Ладно, ийгилик каалайбыз анда. Чоң рахмат. Жакшы маалымат алып алдык. Курска келип окуңуздар. Келип окусаңар. Ооба, жакшы да. Азыр өткөндө ошо исламды атпайсыңбы? Бизге жакшы менеджер албадыкпы? Күчтүү менеджер. Ошол айтып атпайбы? 3% бул жактан деле төлөйсүңөр. 3% тияктан деле төлөйсүңөр. Бияктан бирок контроль күчтүүрөөк болот. Эффективность көбүрөөк болот депчи. Биз дагы азыр 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп диспетчерди алып, бул офиске отургузалып атабыз өйдөн 10 этажга. Анда ийгилик каалайбыз, жакшы калыңыздар, аман-эсен болуңуздар. Чоң рахмат. Айткам бат эле кетем деп, Все. Жигиттин гүлдөрү кеттик, Жакшы. Көрдүңүздөрбү? Муякта отурушат, тиякта отурушат, тиякта отурушат, тиякта отурушат, муякта отурушат, муякта отурушат, муякта отурушат. HLM. Муякта кухнясы бар. Достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Экөөбүздүн оюбуз төп келди. Диспетчерлик окууну окуйм десеңиздер, Адилет иним айткан телефонго чаласыздар да, келесиздер, $1200 төлөйсүздөр. 2 жума теоретический, 1 жума практика. Диспетчер болуп чыгасыздар. Андан кийинки аракет өзүңүздөрдөн. Любой нерсе кичинекей нерседен башталат. Трак айдоочусу да келгенде опыту жок болот. Көп туура эмес иштерди кылып алышы мүмкүн, тикеттерди алат, акциденттерди кылып коет. Андан кийин опыт менен анан өзгөрүлөт. Опытный айдоочуну алганга баары жантылашат, ар бир компания. Ошон үчүн диспетчер, күчтүү диспетчер болом десе, кичинекейден башташ керек. Окууну бүтүш керек, иштеш керек, практика кылыш керек. Анан баягы убакыт өтө берет. Любой компанияга резюмеңерди жиберип, мен диспетчер болуп иштейм дегенде, алар сурайт. Стажың канча? Эң маанилүү нерсе. Канча жыл опытың бар дейт. 1 жыл десеңер, дейт. 5 жыл десеңер, дейт. 10 жыл десеңер, кол бутуңар менен алып кетет. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар.